Президент Александр Волкодавды голос долбоорунун жеңиши менен куттуктады. Жаңы жылдын алдында жалпы кыргызстандыктарды кубандырган эң сонун жаңылык Москвадан келди. Мекендешибиз Александр Волкодав абройлуу голос теле долбоорунун мааракелик сезонунун жеңүүчүсү болду. Бул чет элдик вокалдык шоунун финалын миллиондогон көрүүчүлөр бирден менен көрүп отурду десек аша чапкан болбойбуз. Бүт өлкө кыргызстандык Александр Волкодавды телеэкрандан сүрөп турушту. Мекендешибиз сынактын баардык баскычтарын ийгиликтүү өтүп, мыктынын мыктысы экенин далилдеди. Мекендештерибиздин арасында Кыргызстандын даңкын өлкө сыртына да даңазалаган таланттуу жаштар бар экенине абдан сыймыктанабыз. Александрдын жеңиши биз үчүн жаңы жылдык чоң белек болду. Ага мындан ары албан ийгиликтерди, чоң жетишкендиктер менен ийгиликтерди каалайм деп билдирүү калтырган президент Садыр Жапаров. 1 январь күнү Баткен районунун Самаркандык айылы тарапка тажик аскерлери окоп казгандыгы тууралуу видео тасма тарады. Аталган маалыматты Турмуш сайтынын Баткендеги кабарчысы Арзыгүл Галымбетова жарыялап, биздин атайын кызмат каякты карап отурду деп суроо салат. Биздин орган каякты карап отурду деген суроо жаралып жатат. Баткен районунун Самаркандык айылы тарапка Кыргызстандын аймагына тажиктер окоп казыптыр. Самаркандык айылы Тажикстандын Чарку айылы менен чектешип турат дейт журналист. Азырынча УКМКнын чек ара кызматы бул тууралуу маалымат бере элек. Акыркы 10 жылдан бери кыргыз-тажик чек арасында чыр-чатактар бат-бат катталууда. Быйыл апрель айынын соңунда Кыргызстандын эгемен тарыхындагы эң ири чек ара жаңжалы орун алды. Президенттин кеңешчиси Садыр Жапаровдун каза болгон уулун эскерди. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Адинай Марипова Instagram баракчасына пост жарыялап, өлкө башчысынын улуу баласы Дастан Садыр уулун эскерди. 31 декабрь дегенде эң биринчи сени эстейм, досум. Себеби биз таанышкан 2012 жылдан бери жыл сайын жаңы жылың менен атамдын жана үй бүлөбүздүн атынан куттуктайбыз деп шампан, таттууларды алып сөзсүз үйгө келип кетчүсүң. Бир жолу дагы унутуп калган эмессиң. Бир жылы түнкү 23:00 келип, пробкада үйгө жетпей калып, сени куттуктайм деп жаңы жылды жолдо тосуп калдым деп күлгөн элең. Нуркожоевичтин чет өлкөдөн абактан телефон аркылуу берген тапшырмаларын бул жактан экөөбүз чогуу аткарчубуз. Качан кайрылбайын, макул шеф, окей шеф деп тамашалап калчусуң. Садыр уулу Дастанга багыштап Куран окуп калабыз деп үч уктасам түшүмө кирген эмес. Сенин ордуң толгус, Дастик. Сен эң мыкты уул элең. Сен атаңа дагы көп жардам беришиң керек эле. Жакшы адамдын өмүрү кыска болот дегенге сенин көзүң өткөндөн кийин ишендим. Сендей элпек, жароокер, боорукер адам дагы жашашы керек эле. Бейишиң болсун, досум. Биз сени унутпайбыз деп Марипова жазган. Эске салсак, Садыр Жапаровдун улуу баласы Дастан Садыр уулу 2019 жылы авариядан алган жаракаттарынан кийин каза болуп калган. 22 августта мотоцикл минип Бишкектеги 7 апрель көчөсү менен бараткан. Дастан 27 жашта болчу. Бул учурда камакта отурган Садыр Жапаров уулу менен коштошуу зыйнатына катышууга уруксаат алган. Тентектер аянттагы балатыны жакпай калды деп өрттөө ийишти. Жаңы жылга акырата тургузулган балатыны өрттөө ийишкен. Бул тууралуу Маасталык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматта Жалал Абад облусунун Базар Коргон шаарында аянтка тургузулган балаты 31 декабрда таңкы саат 5 чамасында өрттөнүп кеткен. Балатыдан алыс эмес жерде бензин куюлган желим бөтөлкө табылган. Эртең менен биз ошол жерден бир бөтөлкө бензин таптык. Муну атайын кылыштуу окшойт. Аймактагы коопсуздук камераларын текшерип, өрт койгонду таба алабыз деп ойлойбуз. Учурда балатыны калыбына келтирүү боюнча иш-чаралар жүрүп жатат, деди мэр Төлөнов. Балатынын жасалгасына 150 000 сом бөлүнүп, анын бийиктиги 12 метрди түзөт. Ал эми балатынын каркасы былтыр алынган. Президент чет өлкөлүктөрдү Кыргызстанда лыжа тебүүгө чакырды. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды жана чет өлкөлүктөрдү Кыргызстандагы кышкы туризмге чакырды. Өлкө башчысы кайрылуусун Ысык көл облусундагы Каракол тоо лыжа базасында лыжа тээп жүргөн жеринен жасаган. Мен чет өлкөлүк досторду, конокторду кышкы туризмге чакырамын. Бардык шарттар бар, келип эс алып кетиңиздер. Ош шаарында Бактыбек Калмаматовдун боштондугун талап кылган митинг өтөт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, оппозициялык маанайдагы жаш саясатчы Бактыбек Калмаматовдун боштондугун талап кылган митинг өтөт. Бул тууралуу саясатчынын расмий баракчасына жарыяланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов аймактар аралык кастыкты колзуткандыгы үчүн кармалганын билдирген. Атайын кызмат тараткан билдирүүдө кылмыш жаза кодексинин 330-беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери башталып, тергөөнүн жүрүшүндө Калмаматовго карата алынган маалыматтар тастыкталганы айтылат. Бийликти кескин сындаган саясатчылардын бири Калмаматов камалгандан кийин анын тарапташтары окуяны саясий куугунтук деп айтып чыгышкан.
БШК абакта отурган Таштанбековго мандат тапшырды. Борбордук шайлоо комиссиясы Ысык Ата шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаты Таштанбек Акбөкөн Дукеновичке күбөлүк жана төш белги тапшырды. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди. Эскерте кетсек, Акбөкөн Таштанбеков бүгүнкү күндө УКМКнын тергөө абагында отурат. Жаңы жыл күнү 265 ымыркай төрөлдү. Кыргызстанда жалпысынан 265 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Арасында эгиздер дагы бар. Анын 144-өө эркек болсо, 121-и кыз. Министрликтин маалымдашынча эң көп ымыркай Жалал Абад облусунда 64, Бишкек шаарында 56 бала төрөлгөн. Биринчи түнкү саат 12:01-де Талас облусу менен Жалал Абадтын Сузак районунда уул балдар жарык дүйнөгө келген. Борбордук аянттан 5 тонна таштанды чыгарылды. Бишкек шаарындагы Борбордук ала тоо аянтынан 5 тонна таштанды тазаланды. Мэриянын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча тазалоо иштерине 5 атайын техника жана тазалык муниципалдык мекемесинин 50 кызматкери чыккан. Таштандыларды тазалоо иштери аянттан тышкары Лагвиненко көчөсүндө, Ак үйдүн айланасында, Панфилов паркында, Агропром имаратынын айланасында, Шопоков жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде жүргүзүлгөн. Кытай Кыргызстанга кайтарымсыз түрдө 13 миллиард сом бөлөт. Кытай Кыргызстанга 1 миллиард юан берет. Бул тууралуу экономика министрлигинин маалымат кызматы билдирет. Кыргызстан менен Кытай эл республикасынын буга чейинки жогорку деңгээлде жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрүнө ылайык 31 декабрда экономика министрлигинде Кытай өкмөтү тарабынан берилчү кайтарымсыз жардам тууралуу 2 келишимге кол коюлган. Биринчи келишимдин алкагында 350 миллион юан, экинчиси боюнча 650 миллион юан берүүсү каралууда. Жалпысынан Кытай Кыргызстанга 1 миллиард юан бөлөт. Ал каражат буга чейин тараптар сүйлөшкөн социалдык, экономикалык жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга жумшалат деп айтылат маалыматта. Мадумаров менен Орозайым Нарматова кайсы элдин өкүлү болот? Жогорку кеңеш акырындык менен кадимки оролуна келе баштады. Парламенттин тең жарымы баягы эле биз көрүп жүргөн тажаган жүздөр. Биздин тилегибизге каршы эл өкүлдөрүнүн арасында билими тайкы, амбициясы аттын башындай наадандардын бар экендигин эстегенде көкүрөктүн шүйүшү кайгы басат. Бирок бүтүн Кыргызстан партиясы менен келген Адахан Мадумаров менен Орозайым Нарматованын эл өкүлү болушуна акыл эси бар кыргыз жараны эч качан макул болбойт. Жакында эле Ысык мейманканасынын реконструкцияланышына каршы болуп, ал курулушту баалуу мурас деп атады Мадумаров. Так ушул жерден бул кишинин 4 ай спикерликти аркалаган мезгили көз алдыга дароо тартылат. Каркыра жайлоосунун талаштуу аймагын казак тарапка өткөрүүнү ратификациялоо, Ысык көлдөгү ири пансионаттарды Казакстанга өткөрүү, Маймак, Кордай, Баткен чек ара аймактарындагы биздин эле жерлерди коңшуларга өткөрүүнү ишке ашырган. Мадумаров эле го. Анан кантип ушул адам парламентке эл өкүлү болуп келет? Кантип Мадумаров мыйзамдын каталдыгынан кутулуп кетет? Башкалар калпыз сүйлөп алган бир сөз үчүн түрмөдө отурат. А бул болсо жогорку кеңеште министрлер кабинетинин ишине президентке сын айтып отурат. Адилеттүүлүк кайда? Погончон крысалар. Кашкар Жунушалиев менен Орозбек Опунбаевдин Бишкекте жүргөнү айтылууда. Погончон крысаларга кепти буралы. Кашкар Жунушалиев менен Орозбек Опунбаев Бишкекте эле жүрөбү? Эч кимди тоготушпайбы? Бул боюнча орган кызматкерлери тарабынан күбүр шыбыр кепти кантип тыябыз? Эмне үчүн бийлик кылмышка шектүүлөргө издөө салып, камакка алуу аракетин көрбөй келүүдө? Кой Таш окуясындагы элдин жапыр тепки жегени, ар кандай оор жаракаттарды алышканын баарыбыз билебиз. Кийин 4-5 октябрда орун алган Борбор калабыздагы башаламандык, Үмүтбектин өлүмү, жүздөгөн жарандарыбыздын жарадар болушу, канчасы майып катары кыйналып жүрүшөт. Милиция кызматкерлеринен да жабыркагандар арбын. Дал ушундай аянычтуу көрүнүшкө Кашкар Жунушалиев менен Орозбек Опунбаев күнөөлүү. Коомчулук какшап айтып келатса да эмне үчүн реакция берилбейт? Мындай жексурууларды камакка алып туруп, кашайта сурак кылып элдин көксөөсүн суутуш керек. Булар ырдаган тейде Сокеге көрсөтмө беришип, көп сырларды ачып беришмек. Акыры Сооронбай Жээнбековдун дагы кан төгүүгө себепчи катары жазасын алары ачыкталып, камалып, калыс баа берилмек. Ошондо бийликтин рейтинги көтөрүлөт эле, оор үшкүрүктөр чыгып. Аида Салянова жогорку кеңештин депутаттыгына атсалышат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова кайра өтө турган парламенттик шайлоого катышат. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда Салянова Свердлов шайлоо округунан депутаттыкка талапкерлигин көрсөтөт. Мындан сырткары ал анын шайлоого катышууга эч кандай тоскоолдук жок экенин кошумчалаган.
Жаңы жылда Ала Тоо аянтында 41 баланы жоготуп алышкан. Борбор калаада жаңы жылдык майрам тынч өттү. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Бишкектен Ала Тоо аянтындагы жаңы жылдык майрамдык белгилеп жатканда милиция кызматкерлери жоголуп кеткен 41 баланы табышкан. Алардын ичинен 39-у кайрадан ата-энелерине тапшырылган. Ал эми экөөсү ички иштер министрликтин бөлүмүнө жеткирилген.